Bahauddin Naqshband. Bahauddin Naqshband 1318-жылы Buxara шаарына жақын Kasr-ı Hinduvan қыштағында төрөлгөн. Өз аты Muhammad болып, Bahauddin, din нуры, көркі, анын даражасы. Naqshband болса, алектенген кесіби болып саналады. Дилиң жаратқанда, қолың іште болсын. Дил бәйяр, даст бәкар. Уранын ортаға салып, замандаштарын ыймандуу жана эмгекчил болууга үндөгөн. Ач көздүк, кайырчылык, дербишчилик сыяктуу үлдеттерге каршы туруп, ал өзүнүн таланты жана маңдай тери менен тиричилик кылуу идеясын алдыга койгон. Өз окуусуна оболу өзү амал кылган жана өмүр бою кездемеге оймо, гүл басуу өнөрү жана дыйканчылык менен алектенген. Bahauddin Naqshbandтын устаттыгында 10 миңден ашык суфизм өкүлү билим алган. Bahauddin Naqshband теңирге жетүү, жаратканды таанып билүү үчүн адам адегенде өзүнүн ким экендигин билиши керектигин баса белгилеген. Naqshbandiya агымынын адалдык, билим жана эмгекти даңазалоосу анын журтубузда гана эмес, Оғанстан, Пакистан, Индия, Иран, Ирак, Сирия, Йемен, Сауд Аравиясы, Египет, Палестина, Түркия, Босния өңдүү өлкөлөрдө да кеңири жайылышына себеп болгон. Bahauddin Naqshbandтын идеяларын кармангандардын арасында көптөгөн классикалык адабият өкүлдөрү жана тарыхый инсандар да бар. Bahauddin Naqshband 1389-жылы Kasr-ı Hinduvan кыштагында көз жумган жана ошол жерде жерге коюлган.